Жашоо бир нукта улана өрбөйт. Турмуш күтүлбөгөн кыйынчылыктар менен сынайт эмеспи? Кырсыктын кантип, качан келерин ким билсин? Болгондо дагы бир үйдө эки адамдын минтип төшөктө жатып, оор дарт менен көрүшүп жатканы жаш үй бүлөнү туңгуйга салууда. Бул жолку Күдөр программасында Зулпукаровдордун үй бүлөсүндөгү аянычтуу тагдырды баяндап беребиз. Мен 30 жашта авария болдум, азыр 32демин. 3 кызыбыз бар. Жолдошум да бут аварияда сынып кеткен. Жонсандан дагы эле жакшы болуп элек, уже 4-нчи операциясын жасаттык. Азыр эми балдакка туруп калган. Анда каармандарыбыз тууралуу сөз башынан болсун. Чынасыл Зулпукаров менен Минура Жалалова Ош шаарынын жашоочулары. Мындан 10 жыл мурун экөө баш кошуп, андан соң эл катары Орусия жергесине иштеген кетишет. Мигрант болуп күнүмдүк жашоосун Орусияда өткөрүп жатышкан. Эми чет өлкөдө иштебейбиз. Өз мекенибизде балдарыбыздын жанында болобуз деп Кыргызстанга кайтышкан. Кабарсыз келген кырсык булардын үй бүлөсүнө чоң сыноону, кайгы муңду алып келет. Мекенге келе жатышканда айдоочу автоунааны башкара албай жол кырсыгына кабылышкан. Ошол күнү Чынасыл мырза менен Минура айым экөө тең жаракат алып ооруканага түшөт. Şu Sankt-Peterburg'da иштейт болчубуз эмеде, Россияда. 10 жылдан ашык ошол жакта барып келип иштеп аттык. Ошо акырында ушу болду эми келбейбиз деп жыйынтыштырып келатканбыз. Биз 2019-жылы 7 сентябрда Россияда элек, Россиядан ошо кыздарды мектепке, школго берем деп ага чейин апам карачууда. Анан ошого келатканбыз. Бул дем барбайбыз кыздар менен болойлу деп анан келатып эле ушул Бишкекке учканбыз. Бишкекке учуп, Бишкектен 9 күнү жолго чыктык. 9 күнү күндүзү келатып ушул аварияга учураппыз, билбейм, эмне болгонун такыр билбейм. Келет жамгыр жаап аткан, ошо Бишкекте эле жамгыр жаап аткан. Келер келечек жамгыр басылбады да. Жамгыр басылган жок ошо. Келетканда эле мен өзүм мана узак жолго чыкканда эч уктабайт элем да. Жанда келинчегим уктап келет эле, аны тургузуп уктабай бас деп келеткам. Кандай мен да көзүм илинип кетти. Алдыда киши бар жолда, мен вообще уктабайм деп сүйлөп эле келеткан. Кандай болуп эле бардыгыбыз тең уктап калыппыз. Бир маалда эле турсам бетиме жамгыр жаап атат. Көрсө больницада экенмин да, мен авария болгон жерде элестетип элем да, ошо кийим алып чыктым, эмне болгон, кантип больницага келип калдык, олорду билбейм да. Эми билем, мындай элес булас билем да. Ошондо мен моюн омурткам сынып, жүлүнүм кысылып калган экен. Ошо авария болгон жерде эле денеми бүт отказ бериптир. Отказ берип, колу, бутум бардыгы иштебей калыптыр. Ага чейин кичине өзүм билип аттым. Каракөлдүн больницасы первый помощь көрбөбүз бизге. Ошо Каракөлдө болгонбуз да. Ал жерден анан диагнозду коюп, моюн омурткасы сынган деп айткандан туугандар барышкан да. Моюнунан моюн кайрылып, позвоночник сынып, жүлүнү кырчылып калыптыр да. Эми онда оору башка түшпөгөн, билбейт экенсиң, ол кандай болот. Эми операция кылса эле жакшы болуп кетет деп тирүү калдык шүгүр деп. Ошого эле шүгүр кылып калдык. Операция болуп кетсе эле жакшы болуп кетет деп анан ошентип эме кылып калдык. Мен ал жерден больницадан кое бербей койду. Бүтүн эми жуган сан талкаланып, жан баштан жарака кеткен экен да. Аны мен өзүм деле билбейм. Анан ошол жерде операция кылып калып калдым, 15 күндөй ошол жерде жаттым. Келгенде уже бул операциядан чыгып реанимацияда экен. Бияка Ошко үйүбүзгө деле келе албадым. Ошо айылда укамдын үйүнө бардым. Мешкеликке кирип чыкканга оңойлук деп. Ошто областнойдо Рустам Менталиевич деген врач операция жасады. Состояниясы өтө тяжелый. Гарантия бере албайбыз, бирок жасап көрөбүз деди. 3 суткадан кийин операция жасады. Анан операциядан кийин
кислородный аппаратка самостоятельно тамак жей албай, ушу өзүмдү билбей, ушу бүт жагыма шланги улап жандандыруу бөлүмүндө жатыпмын. 1 ай 2 күндөн кийин палатага которду. Палатада 18 күн жаттык. Палатада полный билип аттым бардык нерсени. Просто сүйлөй албай аттым. Мына кекиртегиме ачып бул жака кислородный аппаратты коюп койгондо адам сүйлөй албай калат экен, боздук жактан чыгып кетет экен сүйлөсө. Ошентип 3 ай ошондой сүйлөбөй жүрдүм. 3 айдан кийин үйгө келдик. Үйгө келип кичинеден сүйлөп отуруп, азыр сүйлөө органым гана жайына келди. Анан колдорум көтөрүлүп калды. Көп эмес ушунча. Бирок манжалары эч нерсени кармай албайт. Кашык, самостоятельный тамак жей албайм. Өзүм отура албайм, даже коляскага да отура албайм. Ушу 1 жыл 8 ай болуп кетти. Ушу ДЦП балдарга окшоп эле тырышып калдым. Спастика деп коет экен. Ушу жүлүн жабыркаганда адамга ушундай спастика пайда болот экен. Минура Жалалова болгон 32 жашта. Каргашалуу окуядан кийин чоң жаракат алган. Авто кырсыктан кийин дарыгерлер 5-6 моюн омурткасы жабыркаганын билдиришкен. Ошентип 2 жылдан бери өмүрү төшөккө байланган. Ал эми жолдошу Чынасыл мырзанын буту сынган. Жакынкы эле күндөрү 4-чү жолу бутуна операция жасалып, учурда өз алтынча баса албайт. Балтактын жардамы менен гана араң кадам шилтейт. Бутка кыска темир койгон экен да, эми талкаланып кеткенде баягы осколкаларды жамайым жок, кыскараак темир коюп койгон экен да. Кыска темирди ол көрсө тизеден ылдыйга же мына кол болсуңса ошол жака кое турган темир экен ал. Бул жугансаңга узунураак темир, анан дополнительный темир коет экен да. Анан ошентип темир чыгып, баягы саморезleri бар го, шуруптары. Ошолор үзүлүп баштары үзүлүп кеткен да. Күч келипчи эми. Анан повтор операция болдум. Былтыр февралда операция кылдырып, башка темир койдуруп, 1 жылдан кийин о темирин алдырдым. 8-9 айда алдырасың деген. Алдырып анан 1 ай жүрбөй эле кайра дагы сынып калды. Жакшы бүткөн эмес экен да. Анан кече 1 ай болду. Кайра да темир койдуруп анан сөйөк бүтпөй эле жанагы пор болуп эме болуп калыптыр да. Кайра темир койдуруп азыр ушу акыбалда отурам азыр. Темирди 4,5-5 жылга койду да. Режимди өтө этият кыл деди. Бутуң жерге койбо деди. Жатышым керек экен, эми кечке жата берсең да болбойт экен. Ден соолугунда буну карабам, кыздардын күчү жетпейт. Жардам бере коем. Карап отура албайт экенсиң. Минура Жалалованы дарыгерлер ден соолугу жайына келиш үчүн күтүү керек. Убакыттын өтүшү менен акырындан денеси калыбына келиши мүмкүн дешкен. Бирок тилекке каршы күндөн күнгө ден соолугу начарлап жатат. Өз алдынча тамак жей албайт, буту иштебейт, мурду менен дем ала албайт. Көкүрөктөн ылдый, денесинде эч кандай сезүү жок. Башында түшүнгөн жокпуз. Бул кандай оору экенчи, значит убакыт өтсө анан колу буту иштейт турбай деп. Бизге 6 ай деген да. 6 ай буну кыймылдатпагыла, секиин ударып, аркаларын массаж кылып, көп сүйлөтпөгүлө, буттарын укалап тургула убак, анан башка тийишпегиле деген да. Такыр ордунан кыймылдатыш эмес. Чалкаман түп-түз жатып эле, ушу буттарым көтөрүп, массаж кылып, белиме колун киргизип, массаж кылып коюшчу. Анан 6 ай өттү, ошентип 6 ай өткөндөн кийин такыр жылыш болбоду, ошондой эле жата бердим. Даже коляскага отурган уруксат берген эмес эле ал убакта. Ошондо жумшак экен эле, денем отуруп кетмей экен. Бизге туура эмес маалымат бердиби, түшүнбөй калдым. Ошол айткандай кылабыз деп наоборот болуп калды. Анан колум телефонго жарап кичине интип иштетип калганда интернетке кирип эле өзүм диагнозумду жаздым. Жазганда эле ушундай страшный жаман нерселер чыкты. Көрүп алып ыйлап, мен ушундай турбайм, мен инвалид болдум бир өмүр деп үйдөгүлөргө айтып аттым, мен башка жака алып баргыла деп. Анан булар врач менен сүйлөшкөндө, врач дагы убакыт керек, силер 1
жыл коюп тургула 8 айдан кийин булдан кичине результат чыга баштайт деди. Анан 8 айда өттү, 1 жылда өттү, эч кандай жылыш болгон жок. Карантин болуп, жолдор жабылып, даже Россияга чыга албай калдык. Бардык жер жабык болуп. Анан эми насиби ушул күндөргө туура келген окшойт. Эми аракет кылып эми барабыз деп атабыз. Россияга жөнөткөнүбүздө Россия кечиктиңер, спастикасы көбөйүп кетиптир, эми үйүңөрдө карай бергиле деп койду. Анан Турция алып келип көргүлө, биз өзүбүз обследование кылабыз. Ошол жагымсыз окуядан кийин абалким тажрыйбалуу дарыгерлерге көрсөтүп, өз учурунда чет өлкөдөгү адистерге алып барганда мынчалык болбойт беле дешет. А бирок азыр деле кеч эмес. Эми Минура айымдын өмүрүн сактап калуунун жолу тез арада чоң суммадагы акча каражаты чогулуп калса, Туркиядагы клиникага алып баруу керек. Антпесе абалы күндөн күнгө начарлап, күн ысыган сайын дене табы көтөрүлүп, жан чыдагысы оору анын жашоосун караңгылатып жатат. Температура берет, мындай ысык аба чыгып, адамды ысытып турат. Колум менен басып тамак жейм, басып сүйлөйм. Жутунганда эме кылат, зыян тийгизет. Мурдум иштебейт, мурдум менен дем ала албайм. Азыр ушу тешик менен дем алам да. Шок дем алдырат. Жок, запах билбейт, вкус билбейт. Дагы деле сияз келлекти ал жакачы. Анан эмеге башкалардан сураштырсам, башкалардыкы тез эле бүткөн экен. Ошо эми азыр Турцияга, Индияга, Германияга запрос жөнөтүп, бүт документтерибизди жөнөтсөк, немеге Германияга азыр карантин экен. Жол жабык, кире албайт экенбиз. Индияда болсо смог, мен жакшы дем ала албайм. Өтө ысык. Анан Турцияны тандадык. Турциянын Раматем деген клиникасына бара турган болуп, ал жактан сертификаттар келген. Ошол жака барып, жылыш болуп, жакшы болуп келем деген оюм бар. Келсин, биз обследование кылабыз, диагностика коебуз. Диагностика койгондон кийин аны айтабыз. Сиңал эмнеге жок, кайсыл жери жабыркаган, кандай операция жасалыш керек деп өздөрү көргөндө айтат экен. Анан мен жөнөткөн документтерде ал томографияда сөйүктү гана көргөзөт экен. Жүлүндүн ичинде кан тамырларды көргөзбөйт экен. Бирок өтө кыйын мени караш. Азыркы көргөндөгүдөй узак жата албайм да, кичине жатканда эле буттарым тетрей берет дагы. Жерге алышат, кайра көтөрүп чыгышат, жерге алышат, кайра көтөрүп чыгышат. Тынбай укалап турбаса буттар каттык секире берет. Мен денем ачыша берет, кыйналам. Дем ала албай калам, кечке секире берсе иштерим эзилипчи. Температураны сезбейм, чымчыганды сезбейм, ысык муздакты дагы сезбейм. Ушундан ылдыйм эле эчтекени сезбейт да. Алып келгиле деген сертификат келген. Ошого каражатты ошого топтоп атпайлы. Жол кирге жок, эчтеке жок. Келиңиз кайрымдуу элим. Тамчыдан көл куралат дегендей, колдон келген жардамыңызды аябаңыз. Бул үй бүлөнүн башына түшкөн оор мүшкүлдү жеңилдетип, жашоого болгон үмүтүн жандандырып, сиз дагы жардамга кол сунуңуз. Эми тагдырдын сыноосу экен, айла жок. Азыр деле баскым келет. Ушу үйдө тура калып, кылып жүргөн ишимди кылгым келет. Тамак аш жасап, үй жыйнап, кыздарыбыз кичинекей азыр. Ушу басканды дайым эңсейбиз. Кээде жаның ачышканда мынчалык эмнеге болдум дейсиң. Башка жеңил жолу жок беле деп. Ошо постоянно буралып атышам. Кыйнаган жери буралды, кыйналып калам буттарым секиргенде.